Кандын тобу адамдын мүнөзүнүн күзгүсү болуп эсептелет. Ар бир адам өзүнүн кан тобун билип коюшу ашыктык кылбайт. Анткени дал ошол топ боюнча өзүнүн өмүрлүк жарын тапса болот. Биринчи топтогу мырзалар — чыдамкай жана өз күчүнө ишенген адам. Бул топтогу мырзалар бой көтөрүп жүрүшөт. Алдыга койгон максатына жетиш үчүн бардыгына даяр болот. Өз кемчиликтерин сезишпейт жана кечирим суроодон алыс болушат. Бир калыпта жүрүп, ар бир күнүн шаң менен өткөрүүгө, өбөлгө түзгөндөр менен болууга аракет кылышат. Жашоодо лидер болгон адам үй бүлөдө да лидер болот. Андыктан бул топтогу мырзалар ар дайым баш ийген кыздарды жактырышат. Экинчи топтогу мырзалар сабырдуу, токтоо, ызы чуудан алыс жүргөн мырзалар дал ушул кан тобунун ээлери. Булар достукка бекем, маданияттуу жана жоош келишет. Таза, ыңгайлуу, тынч жерлерде жүргөндү жактырышат. Бирок бул мырзалар өжөрлүгү жана чечкинсиздиги менен айланасындагылардын көп кыжырына тийишет. Булар башкарууда эмес, баш ийүүдө өзүлөрүн ыңгайлуу сезишет. Ошондон улам жактырган адамынын бардык шарттарын аткарууга макул болот. Үй бүлөгө туруктуу адамдар. Бул топтогу мырзанын көңүлүн ооруткан айым кайрадан көңүлүн таба албайт. Үчүнчү топтогу мырзалар ийкемдүү, куу жана эсепке тың келген мырзалар. Булар жалгыздыкты жактырышат жана бейтааныш чөйрөдө өзүн эркин алып жүрө алат. Бул мырзалар башкарууга шыгы жок, бирок ошол эле учурда баш ийүүгө да мүмкүнчүлүк беришпейт. Эч кимге моюн сунбастан ар кандай шартта өзүнө пайда келтире билишет. Булар үчүн эң негизгиси эркиндик. Андыктан күн сайын жолугууну, көңүлдү талап кылган кыздарды жактыра беришпейт. Үчүнчү топтогу мырзалар жеңил ойлуу көрүнгөнү менен акылдуу келишет. Үй бүлө курарда ар тараптуу өнүккөн маектеш тандаганга аракет кылат. Төртүнчү топтогу мырзалар ар дайым күлүп жүргөн, жумшак, оор басырыктуу мырзалар төртүнчү топтун өкүлдөрү. Башка топтогу мырзалардан айырмасы тактыкты жана чындыкты талап кылышат. Башкалардын оюн айттырбай сезе билишет. Булар башка адамдардын көңүлүн оңой алышат. Тышкы келбети, өзүн алып жүрүшү боюнча дагы айымдардын кыялындагыдай эркектер. Бирок өзүлөрү бул сапатын сезе билишпейт. Өзүн өзү баалоосу төмөн. Айымдарды оңой менен жактыра беришпейт. Сүйүп калса ага толугу менен берилет. Булар башка айымдар. Биринчи топтогу айымдар кызганчаак, көңүлгө зар болгон айымдар биринчи топко киришет. Абалды өз колуна алып текшерип турууну туура көрүшөт. Бул айымды тандаган мырзалар башкаларга кетиши мүмкүн эмес. Мамилени сактап калуу үчүн өзүн өзү карап сүйкүмдүү болуп жүрүшөт. Өтө активдүү, бардык жерге килигишкен мырзаларды жактырышпайт. Изилдөөлөргө караганда тайманбас, мыкты ишкер айымдар дал ушул биринчи кан тобуна киришет. Тандаган мырзалар башкаларга Экинчи топтогу айымдар. Бул топтогу айымдар бир учурда уялчаак жана тартынчаак болушат. Алардын жүрүм-туруму чектен ашпагандыктан башка ата-энелер мындан үлгү албайсыңбы деп көп айтышат. Бул айымдар жаш кезинде боюн-бой, шан-шөкөттөрдөн алыс болушат. Эч качан мырзалар менен биринчи таанышууга барышпайт. Бул айымга кандай гана мырза туш келбесин, ага баш оту менен берилип, үй бүлөдө мыкты кожойке болот. Үчүнчү топтогу айымдар. Бул топтогу айымдарды компанияларда жактыра беришпейт. Анткени чындыкты бетке айткандан, туура эмес деп эсептесе ызы чуу салгандан тартынышпайт. Ар кандай мүнөздөгү мырзалар менен тез тил табыша билет. Андыктан айымдарга караганда мырзалар менен достошот. Бир убакытта бир нече мырза менен сүйлөшүү бул айымдар үчүн жөн гана көрүнүш. Өзүн тың алып жүргөн жоопкерчиликтүү мырзаны идеалдуу деп көргөнү менен акчалуулар ал үчүн биринчи орунда турат. Үй бүлөдө өз уясына кир жуктурбаган тың аял келет. Төртүнчү топтогу айымдар. Төртүнчү топтун айымдарынын мүнөзү ошол эле топтогу мырзалардын мүнөзүнө окшош. Алар шайыр жана жылдыздуу келишет. Баскан турган жеринин баарын тамашалар менен күлкүгө толтуруп, көңүл чордонунда болот. Бирок жеке жашоодо өзүн бактысыз сезет. Бир адамга сезимдери пайда болсо, аны берилүү менен сүйөт. Жакшы көргөн адамын оңой менен башкага алмаштырбайт. Жылдыздуу келишет. Баскан турган жеринин баарын тамашалап, кан тобу боюнча шайкештик. Биринчи топтогу мырза, экинчи топтогу айым. Мырза активдүү, айым пассивдүү болушу мамиле куруу үчүн бири-бирине шайкеш келишет. Мырза өзүнүн жашоо образын айымга бат эле көндүрүп алат. Ошол эле топтогу мырза үчүнчү кан тобундагы айым менен да мамиле түзө алат. Бирок айымдын өзүн билемдигинен улам эркек бат көңүлү калат.
Биринчи топтогу мырза менен 4-топтогу айым сүйлөшүп калса, алардын мамилеси көпкө узабайт. Анткени бул топтогу айым жөнөкөй мырзаларды жактырат. Экинчи топтогу мырза, биринчи топтогу айым. Биринчи топтун күчтүү жана романтикалуу айымдары экинчи топтогу токтоо мырзанын табитине төп келет. Туруктуулукту талап кылган кызганчаак айымдар үчүн бул топтун мырзалары жакшы табылга. Экинчи топтогу мырза үчүн ушул эле топтогу айымдар туура келбейт. Эки тараптын тең токтоо болушу мамиленин улануусун жактырышпайт. Экинчи топтун мырзалары үчүнчү топтогу кыздар менен чанда гана үй бүлө курушпаса, бул айымдар көп жигиттерди көзгө иле бербейт. Экинчи топтогу жигиттер 4-топтогу айымдарды да жактырышат. Бирок бул айымдардын мүнөзү экинчи топтогу жигиттин мүнөзү менен төп келишпейт. Экинчи топтун үчүнчү топтогу мырзалар бардык кантоундагы айымдар менен тил табышып кете алат. А бирок үй бүлө маселесине келгенде экинчи жана 4-топтогу айымдар менен туура келет. Үчүнчү топтогу мырза үчүнчү топтогу айым менен баш кошушу кыйын. Экөө тең бири-бирин жемелеп батта жашат. Ал эми биринчи топтогу айым анын ар бир басканын көзөмөлдөп турушу ыңгайсыздык жаратат. Бүлө маселесине келгенде экинчи жана 4-топтогу мырза үчүнчү топтогу айым. Үчүнчү топтогу айымдардын жүрөгүн 4-топтогу мырзалар оңой эле багындырып алат. Бул топтун мырзаларын дал ушул 3-топтун айымдары бактылуу кыла алары шексиз. Мындан тышкары 4-топтун айымы менен 4-топтун мырзасы да бири-бирине төп келет. Бирок бул окшош топтогу түгөйлөрдүн баш кошуусу чанда гана кездешүүчү көрүнүш. Бул топтун мырзаларын дал ушул 3-топтун айымдары бактылуу кыла алары шексиз. Мындан тышкары 4-топтун айымы менен 4-топтун мырзасы да бири-бирине төп келет. Бирок бул окшош топтогу түгөйлөрдүн баш кошуусу чанда гана кездешүүчү көрүнүш. Сиз өзүңүз жөнүндө көптү билгиңиз келип жатабы? Мисалы, манжалардын узундугу жана алар кантип биздин жашоого таасир этет? Көрсө, планетадагы бардык адамдарды чыпалагынын узундугуна карап 3 типке бөлсө болот экен. Жана бул өзгөчөлүк адам жөнүндө көп нерсени айтып берет. Биринчи тип. Эгер сиздин чыпалак аты жоктун биринчи сызыгы менен тең болуп турса, бул сиз оор басырыктуу жана тартиптүү адамсыз дегендик. Сиз табияттан эле тартипке жакынсыз. Бардык оокаттарыңыз өз ордунда турганын сүйөсүз. Хаостон инстинкттик деңгээлде качасыз. Сиздин жиниңизди чындап эле кашайтчу нерсе бул белгисиздик. Ойлоруңуз ирэеттүү, чечимдериңиз жакшы ойлонулган. Сиз кырдаалды тыкыр изилдегенден кийин гана өз ойлоруңузду түзөсүз. Бат чечим чыгаргандардын катарына кирбейсиз. Сиздеги болгон ишеним түпкүрү инсандык сапатыңыздан көз каранды. Бул сизди башкалардан айырмалантып турат. Экинчи тип. Эгер сиздин чыпалак аты жоктун биринчи сызыгынан төмөн турса, анда сиз өтө эмоционалдуу, сезимтал жана тез түшүнгөн адамсыз. Муктаж болгон адамга кандай болсо да жардам бергенге умтуласыз. Кимдир бирөө сиздин ишенимге кирсе, ал үчүн бардыгын кылганга даярсыз. Бул сиздин алсыз жериңиз. Жакын адамдарыңыздын күтүүсүз айткан сөздөрү сизге көбүнчө катуу тиет. Сиз эмпатияга жакынсыз. Өзүңүздү башкалардын ордуна коюп, алардын эмоционалдык абалын сезүү сиздин тубаса жөндөмдүүлүгүңүз. Бул сейрек кездешүүчү өзгөчөлүк. Аныңыздан кайтпаңыз. Сиз чачыратып турган жылуулукту дагы ким чача алаарын ким билет. Үчүнчү тип. Эгер чыпалагыңыз аты жоктун биринчи сызыгынан жогору болуп турса, анда бул тип сиздики. Бул деген сиз кандай гана иш болбосун, жумушуңуз болобу, жеке ишиңиз болобу, же мамиледе болобу, толугу менен берилген адамсыз дегенди билдирет. Сиз өзүңүздү бир нерсеге толук арнаганга жана башкалар күткөндөн дагы көп бергенге көнгөнсүз. Сиздин шексиз жоомарттыгыңыз инсандык өзгөчөлүгүңүздүн негизги белгиси. Ошондой эле сырды жакшы катасыз. Өзүңүздү болсо коомдо абайлап жана сылык алып жүрөсүз. Башкаларга кылган боорукердикке жооп катары сизге болгон адилеттүү мамилени күтөсүз. Тегерегиңизге сиз кандай болсоңуз, ошол абалыңызды сыйлаган адамдарды чогултканды жактырасыз.